бир фраза айтам, азыр эстеп көрүңүздөрчү. Ушул айылдын эң эле маданияттуусу биз дейт. Ага чейин бир киши эмне дейт? Кызым, ошо биз маданияттан деле алыспыз десе, мында карайт да, былжырабачы деп койсо, баягы унчукпай жерге карап отуруп калат. Байкеме суроо. Жеңем, анан келин алып келип, таанышып, келин менен таанышып атсаңыз, жеңем былжырабачы деп койду сизде. Элестетип көрүңүздөр. Бул аябай өмүрүндө балам үйгө келин алып келип атат, анан аялың былжырабачы десе, сен унчукпай отуруп калдың. Юмор кабыл алып атабыз, бирок не пропаганда кетип атат. Биз сиздер андай кылбайсыздар албетте, жок, сиздер андай эмессиздер. Бирок биздин балдар карап туруп, демек аталарды былжыраба деп отургузбасак болот экен да деп ошол пропаганда менен тарбиялап. Бул нормалдуу көрүнүш. Бул баягы ууну аябай сонун упаковкаларга ороп, мынтип туруп анан кийин мeh десең алып алатабыз да, упаковкага кызыгып, күлкү аркылуу. Коланы деле ошентип алып алатпайбызбы? Ошол сыяктуу пропагандалардын таасири астында. Андан сырткары социалдык тармактарды карасаңыздар, азыр аталарды, күйөөлөрдү мындай унижение кылган, анан аялы деп неме болсо, аял күйөөсү коруп калган тариздеги өтө көп роликтер бар. Эптеп ар кайсы жактан алып, ата деген авторитеттин тамырын кыркыш керек. Ата ким? Бул акча таап келчү бирөө, ата эмес бирөө. Экинчиси, үй бүлөнүн тукумдун улануусуна себеп болгон бирөө. Грузчик, шофер болду. Ошондой бир пропаганда жүрүп атат азыр. Тилекке каршы.